Дүйнө коомчулугу учурда ири куралдуу кагылышуунун босоосунда тагдыр чечүүчү мүнөттөрдү баштан кечирүүдө. Wall Street журнал басылмасынын акыркы маалыматтарына таянсак, Исламабадда Пакистандын ортомчулугу астында өткөн Америка Кошмо Штаттары менен Ирандын ортосундагы татаал дипломатиялык сүйлөшүүлөр расмий түрдө кыйроого учурады. Ассаламу алейкум кадырлуу көрөрмандар, каналыбызга катталып баяныбызды бөлүшө кетиңиздер. Америка Кошмо Штаттарынын вице-президенти Джейди Венс Иран тарап сунушталган шарттарды кескин четке каккандыгын жана америкалык делегация эч кандай макулдашуусуз Вашингтонго кайтып жаткандыгын жарыялады. Ошол эле учурда Репорт маалымат агенттиги Ирандын президенти Мазуд Пезешкияндын билдирүүсүн жарыялап, Тегеран өз кызыкчылыгын коргоо жолунда 14 миллион жараны менен бирге курмандыктарга даяр экендигин, атүгүл аялдар менен балдарга курал таратыла баштагандыгын кабарлады. Аскердик тирешүү туу чокусуна жеткендигин Axios порталы тастыктаган кооптуу маалыматтар далилдеп турат. Маалыматка ылайык, Америка Кошмо Штаттарынын ракета алып жүрүүчү 2 согуштук кемеси эсминецтери Иран менен эч кандай макулдашуусуз Ормуз кысыгына бастырып кирип, стратегиялык маанилүү акваторияда миналардан тазалоо операциясын баштады. Бул кадамды Wall Street журнал басылмасы Вашингтондун Тегеранга карата акыркы сокку алдындагы эскертүүсү катары бааласа, аскердик эксперттер муну аймактагы аскердик күчтөрдү кайра топтоо жана масштабтуу чабуулга даярдык катары сыпатташууда. Регионалдык чыңалуунун курчусун Израиль убактысы басылмасы Пакистандын коргоо министри Хаважа Асифтин чукул билдирүүсү менен бышыктады. Министр Израилдин Ливандагы аракеттерин адамзатка каршы кылмыш жана геноцид деп атап, дүйнө тынчтык издеп жаткан чакта кан төгүү токтобой жаткандыгына эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду. Ал эми Европа багытындагы саясий олку солкулуктар боюнча Bloomberg агенттиги Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Кремлге ар кандай маселеде кызмат кылууга даярдыгы тууралуу стенограммасын жарыялап, бул билдирүү евро биримдиктин ички биримдигине сокку ургандыгын белгиледи. Миграциялык жана аймактык коопсуздуктун тагдыры боюнча Немис толкуну радиосу бийлигинин Германияга койгон катаал талаптарын ачыктады. Дамаск качкындарды кайтаруу үчүн инфраструктураны толук калыбына келтирүү сыяктуу аткарылышы күмөн шарттарды коюп, кризисти тереңдетүүдө. Ошол эле маалда Африкадагы кырдаал боюнча Судан трибунасы басылмасы Уганданын Түркияга койгон 1 миллиард долларлык каржылык ультиматумун геосаясий чагымчылдыктын жаңы толкуну катары мүнөздөдү. Дүйнөлүк деңгээлдеги бул курч тирешүүлөрдүн жана согуштук риториканын фонунда Кыргызстан өзүнүн гуманитардык миссиясын туруктуу улантууда. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин расмий билдирүүсүнө таянсак, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ирандагы кырдаалдан жапа чеккен жарандар үчүн кезектеги гуманитардык жардам кербени жөнөтүлдү. Азык-түлүк жана зарыл дары-дармектерден турган бул көмөк Кыргызстандын жакынкы чыгыштагы кризисти курал менен эмес, боорукердик жана дипломатиялык тилектештик аркылуу чечүүгө багытталган. Бекем жана асыл позициясынын далили. Ушундай кабарлар менен баяныбызды жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Каналыбызга каттала кетүүнү унутпаңыздар.